بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا албетте имандуу адамдар жөнүндө бузук сөздөрдү тартууну жакшы көргөн адамдар лахум азабун алим фид дуния вал ахира валлаху я'ламу ва антум ла та'ламун. Аларга дүниеде жана ахиретте улуу азап бар. Аллах алардын жалгандарын билет, силер билбейсиңер. Кереметтүү Кур'ан-ы Керим Нур сүрөсүнүн 19-аяты инналлазина юхиббуна ан таши'ал фахишата филлазина аману. Имандуулардын арасында бузуклукту, сойкулукту, ар түрдүү жаман нерсени таркатууну сүйгөн адамдар лахум азабун алим фид дуния вал ахира. Аларга дүниеде жана ахиретте Аллах Таала тарабынан эң каттуу азаптар бар. Валлаху я'ламу ва антум ла та'ламун. Андай бузуклардын жамандыктарын Аллах билет, силер билбейсиңер. Урматтуу мусулман, бир туган жараткан Аллах табаракал кереметтүү Кур'ан-ы Керимде ва нуназзилу минал Кур'ани ма хуа шифа ва рахматул лил муъминин мындай дейт: биз имандуулар үчүн шифа жана райым болгон Кур'анды түшүрдүк дейт. Кереметтүү Кур'ан имандуулар үчүн бул шифа. Ва нуназзилу минал Кур'ани ма хуа шифа ва рахматул лил муъминин. Биз имандуулар үчүн шифа жана райым болгон Кур'анды түшүрдүк дейт. Кереметтүү Кур'ан бул шифа. Кереметтүү Кур'ан бизге Аллахнын мээримине, рахматына жөнө баштай турган ыйык китеп. Урматтуу мусулман бир тууганым, жараткан Аллах табарак ва таала бүгүн инсандарда көбүнчө нерв, псих болуп ооруган, стресс, ар түрдүү кайгы менен ооругандарга жараткан Аллах аллазина аману ва татмаинну кулубухум би зикриллах ала би зикриллах татмаиннул кулуб. Имандуулар жана Аллахты эстөө менен жүрөгү тынчалат дейт. Аллазина аману, Аллахнын барлыгына билигине иман келтирген бенделер, татмаинну кулубухум би зикриллах, алардын жүрөктөрү эс ала турган, успокоитель укол менен башка менен эмес, Аллахнын зикри менен, ала би зикриллах татмаиннул кулуб, көңүл бургула. Аллахнын зикри менен жүрөк эс алат. Жүрөктү эс алда турган нерсе жараткан Аллах Тааланы эскерүү, зикир кылуу. Абу Катада деген сахаба айтат: инна хазал Кур'ан ядуллукум ала даикум ва даваикум. Бул кереметтүү Кур'ан силердин ооруңарды да көрсөтөт, ооруңардын давасын, дартты да көрсөтөт, дартка шифасын да көрсөтөт. Фа амма даукум, силердин ооруңар фаззунуб. Жүрөктөрдүн оорусу бар күнөөлөрдөн. Бирөөнүн акын жейт, бирөөгө зулум кылат, мазлумдун каргыш батасына калат, күнөө кылат, кылмышты кылып келип алып, үйдө өзүнчө акылдуу болуп, насаат айтат, бирок ички дүйнөсү тынч эмес. Силердин ооруңар бул күнөөлөр. Ва амма даваукум, ал оорулардын дарты, давасы фал истигфар. Аллах Таалага истигфар айтып, күнөөлөрдөн кечирим суроо. Катаңды мойнуга алуу, жаратканга жалбаруу. Айша энебиз айтат: туба лиман важада фи сахифати истигфаран касира. Бактылуу болсун, жаннаттын туба деген дарактын астында жүрсүн, жаннатка кирсин. Бактылуу болсун ким кыямат күнүндө өзүнүн амал дептеринде көп истигфар тапкан болсо дейт. Көп гыйбат, көп ушак, көп акарат, арам сөздөрдө эмес. Бактылуу болсун ким кыяматтанын амал дептеринде көп истигфар болсо дейт. Лукман Хаким баласыга осият кылганда: я бунайя, Лукман данышман, балам дейт, инна лиллахи саат. Аллах Тааланын сааттары бар, Кудайдын жараткан убактары бар. Ла ярудду фиха саилан. Ошол убактарда Аллах тилеген адамдын тилегин кайтарбайт. Фа аксир минал истигфар. Ошондон истигфарды Кудай Тааладан кечирим сурап истигфар айтканды көп айткын, балким ошол саатка дал келип каласын дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, токтоло турган темам жараткан Аллах Тааланын берген ниматтары өтө көп. Ошо Аллах Таала берген ниматтардан эң улуу ниматтардан бирөөсү Аллах Таала бендеге берген ден соолук. Биринчи байлык ден соолук дейт го. Андай ден соолугуңуз чың болсо, оорулардан сырткары болсоңуз, Аллах Таалага көп шүгүр кылың.
Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн хадистеринде Абдулла ибн Мас'удтан мындай дейт: "Кала Расул саллаллаху алейхи ма анзалаллаху азза ва жал даан" Аллах кандай оору түшүргөн болбосун, илля анзала лаху даваан. Ошо ооруга жакшы дартыга давасын да түшүргөн. Оорудун дарысын да түшүргөн. Алимаху мен алима, билгендер билип калат, ва жахилаху мен жахила, билбегендер билбей калат. Башкача айтканда, бардык оорудун, дарттын давасы бар экен. Аллах билдиргенге билдирген, кээ бирлер билбей калуусу мүмкүн. Пайгамбар алейхиссаламдын Усама ибн Шурайк радиаллаху анху Расул саллаллаху алейхи пайгамбар айтты: "Тадавау, дарылангыла. Тадавау ибадаллах, о Кудайдын кулдары, дарылангыла. Фа инналлаху азза ва лам юназзил даан, Аллах кандай оору түшүрбөсүн, илля анзала маху шифаан, ошо ооруга жараша анын дартка давасын да түшүргөн. Иллал маут вал харам, карлык менен өлүмдүн гана дарысы жок. Карлык менен өлүмдөн башка бардык ооруга шифа бар дейт. О урматтуу мусулман бир тууганым, Аллахнын ниматтарын эсептесек, кээ бирлер Кудай Таала берген нимат деп чөнтөгүндөгү акчасын, минген машинесин, жашаган үйүн же болбосо дүкөнүн башкасын эптейт. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, ден соолук эң чоң байлык. О ден соолугу чың адам. Алхамдулилла. О ден соолугу чың адам. Эгер ден соолуктун кандай баалуу экенин билгиң келсе, ден соолукка көбүрөөк шүгүр кылайын десең, ооруканада үйдө ооруп жаткан адамдарды зыярат кыл. Алыс эмес, онкология барсаң, бирөөсү жанында бөтөлкөсүн алып жүрөт, бирөөсү жасалма дем алып жатат, бирөөсү химия алып жатат, бирөөсүнүн чачы түшкөн, бирөөсүнүн кашы түшкөн, бирөөсү жана башка ыйлаган, ар түрдүү. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах берген ден соолукка көбүрөөк шүгүр кылам десең, ооруларды зыярат кыл. Ошондон арабтар ас-сихату таджун ала руси ас-сиха ла я'рифа илля ал-марид. Ден соолугу бар адамдардын башындагы тажы өзүнүн тажыны көрө албайт, ооруган адамдар аны көрөт. Ден соолугу чың адамдардын ар биринин башында алтын тажы бар, өзүнүн тажын өзү көрө албайт, ооруган адамдар көрөт. Кээде сен карап, машалла, өзү мешитке басып баратат дейт, өзү дем алып жатат дейт, өзү дарыканага кирип чыгып атат, өзү дарат алып жатат. Урматтуу мусулман бир тууган, сиз мына бүгүн жумага келдиңиз. Канчалаган адамдар басып келгиси келет. Же коляскасы жок, же буту жок. Жамаат менен окуйун дейт. Канчалаган адамдар туугандарынын карым-катнашы бар, зыярат кылайын дейт. Үйдөн чыга албайт. Ооруканада жатат, кроватта, башкада. Урматтуу мусулман, канчалаган адамдардан алыстап, бирөөдүн сөзүн уккусу келет, Кур'ан уккусу келет, азан уккусу келет. Сизге окшоп отуруп, дини сабактарды уккусу келет, бирок кулак укпайт. Канчалаган адамдар өзүнүн бир тууганын төрөп, алпеште бак сүтүн берген апасын көргүсү келет, багып жаткан атасын көргүсү келет, бирок көзү көрбөйт. Урматтуу мусулман бир тууган, канчалаган адамдар өз колу менен тамак жегиси келет, чайнап жуткусу келет, даамды сиз сыяктуу даамдап жуткусу келет, бирок ал тамакты жей албайт. Ал капельница аркылуу же башка аркылуу тамактаткандар бар. Урматтуу мусулман, канчалаган адамдар сиз жатасыз, коңур тартып уктап. Канчалаган инсандар бисмикаллахумма амуту ва ахя, Аллахым сенин ысмың менен өлөм, сенин ысмың менен тирилем, уктай албайт. Же укол менен, же башка менен. Сиз сыяктуу 7 саат, 8 саат жыргап уктай албайт. Саат сайын оорусу анын тынчылат. Урматтуу мусулман бир тууган, о ден соолугу чың адам, Кудайдан корк. Кудай Таала берген ден соолукту Кудай разы болгон жолго иштеткин. Кадамың бар, басып атасыңбы? Бутуңа шүгүр кыл. Аны мечиттерге бар, туугандарыңды зыярат кыл, Кудай Таалага көп шүгүр кыл. Тилиң барбы? Зикир кыл, истигфар айт, тобо кыл, Кур'ан оку, жакшы сөз сүйлө. Кур'ан оку, истигфар айт, тобо кыл. Урматтуу мусулман бир тууган, ва ин таудду ни'маталлахи ла тухсуха иннал инсана лазалумун каффар. Ибрахим сүрөсү 34-нчы аят. Ва ин таудду ни'маталлахи ла тухсуха. Эгер Аллахнын ниматтарын санасаңар, бүтө албайсыңар.
Allah'ın bergen nimetlerini sanasаңар, büte albaysыңар. Tileке karşı biz oturganda kemçilikti süyleyyiz. Жоқ нәрсені süyleyyiz. Kudayıma şükür tilim süylep atat. Kudayıma şükür közüm körüp atat. Kudayıma şükür kulağım uğup atat. Kudayıma şükür özüm kiyimimdi kiyip jatam. Kudayıma şükür özüm dağırat. Allah'ın bergen nimetlerini esepteseңер, jasalma börek vargan жоқсың. Гемодиализге жатқан жоқсың. Өзің дааратканага кирип чыгып атасың. Allah'ın bergen nimetini esepteseңер, sanına жетпесеңер. İnnel insane la zalumun kaffar. Çınında insan öte zalim, öte şükür kılbagan nankör deydi Allah. Köp şükür kılbaydı deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "İğtanim hamsan qabla hamsin." 5 nerse başına kelbestен burada 5 nerseni bağlay bil, kadır barkına jet. Şebabeka qabla haramik. Jaşlığыңды qarыбастан burada bağlay bil. Janыңda qarıgan aksakal oturadi. Bir qaragın. Alda bir gün senden kıyın jigit ele. Çurqagan, atqa sekirip minген. Bugün baykuş balasına başkasına tayanbastан tayakka tayanıp kalgan. Sen siyaktı uykusu je tamagı birde emes. Hurmatlı Müslüman bir şebabeka qabla haramik. Jaşlığыңды qarыбастан murda bağlay bil. Wa sihataka qabla saqamik. Den soğluğыңды oğrubастан murda bağlay bil. Sen bilgen kançası den soğluğu çıngdarıdı. Bugün Indiyaga akça jıylap atat, operasiya kılıp keleyim deyip. Kebirler teyakı var darılanayın deyip. O jerde kançası operasiyaga muhtajmın, başkaga muhtajmın degendir. Den soğluğыңды oğrubастан murda bağlay bilgin. Wa ghinaka qabla faqrik. Bugün kolunda bar mı tıyın tıpırın? Muhtaç bolbostan murda. Kembagal bolbostan murda bağlay bil. Wa faragaka qabla şughlik. Boş vaktыңды başına tüyüşü kelbestен murda bağlay bilgin. Wa hayataka qabla mautik. Jaşoğыңды ölüm kelbestен murda bağlay bil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ni'meten maghbun fihima kesirun minen nas. Eki Kuday bergen çoğ ulu nimet var. Köptügen adamlar aldanıp kalgan. Oşol eki nimetni kadır barkına jetpeyt, bağlay bilbeyt. As-sihhatu birincisi den soğluk, vel farag ikincisi boş vakt. Vaktımızga ne kılıp atasiz? Kantip aldanat hurmatlı Müslüman bir tuğan. Köptügen adamda Kudayıma şükür közü köret, kulağı ugat, tili süyleyt. Biroq hurmatlı Müslüman bir tuğan, közün, tilin, kolun, den soğluğun Allah razı bolğon jolga işletpeyt. Jaratkan Allah Taala'nın jannatıga kiriş üçün işletpeyt. O den soğluğu çın adam erteң Allah Taala'nın astına barganda жооп beresin. Peygamber sallallahu aleyhi ve la tazulu qadam abdin yevmel kıyama hatta yusala an umri fi mafna. Ömrüңdü emne menen ötkөzdүң dep kıyamatda Allah sorayt. Bendenin kadamı jannatka beyişke ket, jannatka je dozokko jılbay turup kalat Kudayдын alda суроо berip, birinci an umri fi mafna. Ömrüңdü emne menen ötkөzdүң? Wa an ilmihi fi ma amil. Algan ilimiga, uqqan ayat hadiske emne amal kıldың? Wa an malih min ayna iktasaba fi manfaq. Malыңды kандай kesipmenen taptың, jana kayсы jolga işlettiň? Wa an jismi fi mablah. Den soğluğыңды emne menen? Denеңde emne menen çirittiň? Den soğluğыңды emnege işlettiň? Oşondan hurmatlı Müslüman bir tuğanım, o den soğluğu çın adam, bugün den soğluğundu jaratkan Allah Taala razı bolğon jolga işletүүgө hareket kılgın. İslam dinimiz den soğluktu saktoo üçün kebir şartlardı koyup koygan. Jol-jobolor körsetken. Dindin negizgi maksatı insandın den soğluğun saktoo, akılın saktoo, dinin saktoo. Birinci, den soğluk bol üçün an-nazafa, at-tahuru şatrul iman, tazalık imandın bir bölügü deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, dinimizde tazalık. 5 vakit namazga darat alabız. Cuma günü gusul kılabız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her bir balagatga jetken adam Cuma günü albatta gusul kılın, tolluk juunsun deydi. Den soğluk. Emne üçün oğrular daim kir, mikrop bolğon jerden. Oşoндуктан Allah Taala 5 vakit namazga darat aluunu, gusul kılıunu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti dağı. Den soğluk çın bol üçün al-hitan, baldardı sünnetke oturguzu. Jana koltuktun jündörün julu alu. Murundu, sakaldı kıskartуу. Wa taqlimul azfar, tırmaktарды alu. Hurmatlı Müslüman, bul bardık oşa den soğluk üçün. Peygamber Aleyhisselam sünneti. Den soğluk saktaş üçün Peygamber Aleyhisselam aytadi: "İza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha." Bir jerde oğru tarqagan uqsaňar, juguvçu oğru bolsa.
ошол шаарга, ошол айылга кирбегиле. Ва иза вака би ардин ва антум биха фала тахруджу минха. Эгер силер ооруган үйдө, айылда бир жугуштуу оору болсо, башка жака чыкпагыла, алып чыкпагыла дейт. Hazreti Umar özün askerleri менен Шам тарапка баратса, бирөөлөр келип, Амирил Муминин дейт. Бул шаарда чума оорусу, жугуучу оору таркаган дейт. Hazreti Umar аскерди кайтарат. Бирөөлөр келип Hazreti Umarга биздин бүгүнкү күндө кээ бир акылдуулардай келип акылдуулук кылат. Кудайдын тагдырдан тагдырга качасыңбы дейт. Алланын тагдырдан качасыңбы дейт. Hazreti Umar тагдырдан тагдырга качам дейт. Акылымды иштетип, ошо оору болгон жерге кирбейм дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир хадисинде фир минал маджзуми кама тафирру минал асад. Кычышкак жугуучу оору болгон адамды көрсөң, жолборстон качкандай кач дейт. Жуктуруп алба деген сөз. Урматтуу мусулман бир тууганым, ден соолукту чың сактоо үчүн Аллах табарак керемет тугун кулу вашрабу, жегиле ичкиле, вала тусрифу, ашыкча исраф кылбагыла. Иннаху ла юхиббул мусрифин. Исраф кылгандарды, ашыкча жеген, ашыкча ичкенди Кудай Таала сүйбөйт дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Миqdam ибн Маъди Караба радияллаху анху قال سمعت رسول صلى الله عليه وسلم bu sahaba пайгамбардан уктум дейт. Ма мала ибн Адам ян шар мин батнин. Адам баласы толтура турган эң жаман идиш дейт. Адам баласын толтурган эң жаман идиш буюм бул ашказан дейт. Адам баласы ашказандан жаманраак нерсени толтурбайт. Ма мала ибн Адам ян шар мин батн бихасби ибн Адам адам баласына жетишерлүү. Аклатун юқумна сулба. Ден соорун сактап кала турган тамак жесе болду. Фа ин кана ла махалата, эгер жешке мажбур болсоң, фасулус ли таамихи. Ашказанын 3/1 тамакка дейт. Васулус ли шараби 3/1 суусундукка. Васулус ли нафасихи 3/1 дем алууга калтыр дейт. Адам баласы жешке мажбур болсоң. Бүгүн бизде кээде 7-де той башталар, бир кече дасторгондо отурат. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, башка, камыр башка. Жешке мажбур болсоң, тамак ашказанын 3-кө бөл, бир бөлүгү тамакка, бир бөлүгү суусундукка, бир бөлүгү демге дейт. Биздер эмне кылабыз? Бир бөлүгүн салатка, бир бөлүгүн этке, бир бөлүгүн камырга, анан десертке келгенде какырып, жей албай, кечинде келип уктай албай, анан ашказандан оору башталат бардыгы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт, көңүл бур. Иннал му'мина я'кулу фи ми'ан вахида. Пайгамбар айтты, имандуу адам бир ашказанга тамак жейт. Канча? Имандуу адам бир ашказанга тамак. Вал кафир я'кулу фи саб'ата ма. Кафир адам Алланын барлыгына билигине ишенбеген имансыз 7 ашказанга жейт дейт. Отурабыз да? Топчум жетпей калды. Топ жетпей калган жок, сен курсагың жок коюп кетти ал. Көйнөк кичинерип калып, көйнөк кичинерген жок. Ал көйнөк кичинербейт, ал материал ал. Урматтуу мусулман бир тууганым, тамакты өз өлчөмү менен аз жегендик ислам динибизде ден соолук алып барат. Аллах Таала валлазина кафару ятаматтаун ва якулуна кама таакулу ан'ам ван нару масвал лахум. Жараткан Аллах Таала Мухаммад сүрөсүндө караң, 12-аят. Muhammed suresi وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ Allah'ın barlığına, birliğine işenmeyenler bul dünyanın bardık cırgalısından ceyt, içet. وَيَكُلُونَ ceyt كَمَا تَأْكُلُ an'am hayvan jegen siyaktı. Үйүңдө bakkan bukaga, koçkorgo kança cem bersen jey beret. Anı kütüp turgan bıçaktı bilbeydi. İmansız adam jey beret. Hayvan siyaktı. وَالنَّارُ مَسْوَلَّهُمْ Alardın bara turgan jeri dozok deydi. Урматтуу мусулман бир тууганым, дененин акын да бериш керек. Уйку менен, кичине спорт менен, машыгуу менен дененин акынын бер. Уктай турган кезде убакта уктагын, жеген кезде жегин, дем алган кезде дем алгын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ден соолукка иза шарибал калбу фи инаи ахадикум фальягсилу саб'ан. Силердин идишиңерден бир ит тамак жеп койгон болсо, идишиңерди тилин тийгиз жалап койгон болсо 7 жолу жуугула дейт. Оору жугузат. Азыр кээ бирлер үйдө ит менен жашайт. Бала бакпайт, ит багат. Эрте менен
Elder balası mektepke же садикке, ал болсо итин жетелеп адамдар эс алган жерге чичирип. Андан кийин дагы ооруларга себеп болгон нерсе ал-гам вал-хам, кайгы, капа, стресс, ал-газаб, ачуулануу. Урматтуу мусулман бир турган, машина айдап баратканда бири-бириңизге мындай караңыз эле. Азыр көбүнчө мындай пробка башып, ар бири эле бардыгы эмеде жүрөт. Ачууланып, бирөөгө караганда баары дальныйды жагып алган. Бил табассум, жылмаюу жок. Стрессте жүрөт. Пайгамбар алейхиссаламга бирөө келип, "О Аллахтын элчиси, мага осият кылың" деди. Пайгамбар, "Ачууланба" деди. Пайгамбар мага насаат кылың, ачууланба. Пайгамбарга үчүнчү жолу, "Ачууланба, ачуулуңду бассаң бейишке кирүүгө кепилдик берем" деди. Урматтуу мусулман бир тууганым, дагы ден соолук жакшы, башкалар менен жакшы мамиледе болуу. Дайым жылмайып, жакшы мамиледе. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, "Мин исламил мар тарку ма ла яни", бирөөдүн мусулманчылыгынын эң жакшылыгы, паланчынын исламда мусулманчылыгы өтө жакшы деп кантип баа бересиз. Тарку ма ла яни, мусулманчылыкта эң жакшы болгон адам ага тиешеси жок нерсеге аралашпайт. Тиешеси жок менен иш жок. Бирөө бир идиште үстүнү материал менен жаап көтөрүп кетип атса, астында эмне бар деген экен. Мен сага билдирбеш үчүн жаап алгам. Сен билгиң келсе жөн ачып коет элем деген. Бирөөгө айтпаган нерсеге аралашпа да. Бирөөдүн мусулманчылыгынын эң жакшылыгы эмне экен? Сага тиешеси жок болбогон нерсеге аралашпа, киришпе. Урматтуу мусулман бир тууганым, оору ден соолукка көңүл бур, оорулардан алыс болуу, ичимдик. Атың өчкөр арактын эжесиңдилер, пиво, вино, башка бардыгы. Тамекиден, башкадан, насыбайдан, жана ошондой эле түрдүү азыркы наркотик, башкалардан алыс болуу. Аллах табарак ва таала бекеринен арам кылган эмес, Аллах табарак бенденин ден соолугун сактоо үчүн. Бир мас болуп алып, өзүнүн сийдиге бетин жубат экен да, "Кудай мени кечире көр" дейт экен. Урматтуу мусулман бир тууган, эгер акылды жок кыла турган нерсе, өз ыктыяры менен ичет. Акылын жоготуп айван болот. Кээ бир үй бүлөдө көрөсүн, өзү 180 градус настроение көтөрүлгөн, айланасында аялыны, балдарыны, кыздарыны, атасы, энеси бардыгын настроениясын өлүп. Бирөөдө ойлобойт. Өз ыктыяры менен акылын жоготкон. Эгер акыл сатылса, урматтуу мусулман бир тууганым, өтө баалуу болмок, өтө кымбат болмок. Бирок тилекке каршы акмактар өз ыктыяры менен акылын жоготкон алкаштар бар. Урматтуу мусулман бир, Кудайдан корккун. Ичимдик, акылыңды жогото турган нерселерден алыс болгун. Пайгамбар айтты, "Истанибул хамра", арактан сактангыла, "Фа иннахумул хабаис", эң жаман нажасаттардын энеси арактан башталат дейт. Ден соолугуңдар, урматтуу мусулман бир тууганым, өмүрлөрүбүз өтө кыска. Пайгамбар айтса, "Менин үммөтүм 60 менен 70 арасында жашайт, 70тен өткөндөр өтө аз" дейт. Өтө кыска өмүрүңдү болбогон арам нерселер менен өткөзбөгүн. Пайгамбар айтат, "Мен хайрун нас", адамдар жакшысы ким десе, "Мен тала умруху ва хасуна амал". Кимдин өмүрү узун болуп, жакшы амал кылса жакшы адам. Кимдин өмүрү узун болуп, жаман амал кылса эң жаман адам. Аллах Таала пайгамбардын өмүрүнө касам, "Ла амрука", сенин өмүрүңө касам ичем ey Мухаммад дейт. Эмне үчүн пайгамбардын өмүрүнө касам ичти? Пайгамбар өзүнүн өмүрүн 1 секунд минутунда текке кетирген эмес. Урматтуу мусулман бир тууганым, мен токтолоюн деген темам, кээ бир туугандарыбыз менден суранды. Жараткан Аллах табарак ва таала кереметтүү Кур'ан-ы Каримде "Яс'алунака анил махид", ey Muhammed, senin ümmetin ayaldardın ayızı jönündө surашат дейт. Этеккири жөнүндө, менструация жөнүндө сурайт. "Кул ху азан", айткын, ал эң жийиркеничтүү, эң микроб, эң жаман нажасат. "Фa'тазилу ниса фил махид", аялдар этеккири келген кезде аялдардан үзүлгүлө. Аялдар менен кошулбагыла. "Ва ла тaqrabuhunna hatta yathurna", алар этеккири токтоп таза болмоюнча аялдарга жакындык кылбагыла. "Фаиза татаххарна", качан аялдар таза болсо, этеккири токтогондон кийин "Фa'tuhunna min haythu amarakumullah", Аллах буйрган жерге келгиле. Аллах рухсат берген жерге. "Нисаукум харсул лакум фa'tu harsakum anna shi'tum", Куранда аялдарыңар силердин эгин зарыңар, эгинди эгинеге турган жерге эккиле.
Урматтуу мусулман бир тууганым, бул аяттарга эмнеге токтолуп атат? Тилекке каршы Кыргызстанда акыркы кездерде гепатит Б, гепатит С, гепатит Д оорулар өтө көбөйүп баратат. Кыргызстанда азыр гепатит Б менен 16.800 адам ооруйт экен. Гепатит С менен 6.780 адам ооруйт экен. Аныкталган. Тоолуу аймактарда барып текшергенде 1.100 адамдан ушу гепатит оорусу чыгып атат. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул эмнелерден жугат? Гепатит көбүнчө кээде арзан деп, урматтуу мусулман бир тууган, тиш докторлар этият болгула, адамдын өмүрү менен ойношпогула, ишканаңар таза болсун. Көбүнчө ошо тиш стоматологиялардан жугат, ошондой эле сулуулук салондордон. Бүгүн барып өзүнү жасалма каш жасатып алат, жасалма денесиге Аллах Таала сени чырайлуу кылып жараткан, эмне кыласың? Кудай берген кашыңды жулам дейсин, каш тиктирем дейсин, башка кылам дейсин. Ошолордон жугат. Медицина мекемелерден, айрыкча жыныстык мен токтолоюн деген маселе, урматтуу мусулман бир тууганым, аялдардын жанагы этек кири келген кезде, же болсом бир келин кече ыйлап, ошол оору менен ооруган бирөөгө арызданып атат. Аллах Таала буйрган жерге эмес, күйөөсү арт жагына. Bundan жугат бул гепатит. Bir ay 2 aydan keyin барып текшерилсе, аялга жуктурган. Урматтуу мусулман бир тууганым, Лут кавмы баччабаздык деп коет. Мужеловство, эркек менен эркек үйлөнүү. Бүгүн кээ бир мамлекеттер биз демократиянын туу чокусуна чыктык деп бизге акыл үйрөтөт. Айвандыктын туу чокусуна чыкты. Аллах Таала ар бирини эркек менен аялды жараткан. Бардык махлукаттардын эркек аялы бар. Бардык жаратылышы эркек аял бар. Бүгүн ошол Аллах Таала жараткан табияттан чыгып, эркек менен эркек, аял менен аял. وَلُوتًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Muhammed Aleyhisselam, ey Muhammed, özüңнүн ümmetiňe keremetli Kur'an'da Lut'u eskert. Lut paygambardın kavmunu. Lut paygambardı da estegin. Bir kez de al kavmuna kelip, silerge çeyin alamdarda hiç bir adam jasabagan buzukluktu jasap atasыңар dedi. Lut kavmi ne için? Erkek menen erkek bilen. İnnekum lata'tuna rijale şahvatan. Seler kumarыңарды erkekler menen kandırasыңар. Min duni nisa, Allah jaratkan ayallar menen emes, erkekler menen erkekler bul. Баччабаздык. Бал антум кавмун мусрифун. Жок, бул арам. Силер чектен чыккан коомсуңар dedi Lut пайгамбар коомуна. Бул арам. Силер чектен чыктыңар. Демократ эмес. Бүгүн биз демократтын туу чокусуна чыктык дейт. Айвандыктын, акылсыздыктын. Коомунун ва ма кана жаваби кавми. Луттун коомуна dedi illa an qala akhrijuhum min qaryatikum. Бул Лутту жерден элден кууп чыгарыла. Айылдан куугула. Иннахум унаsun yatatahharun. Булар өзүнү биз тазабыз деп ойлойт. Бүгүн бирөөгө акыл айтсаң, сен таза болуп калдыңбы, башка болуп калдыңбы? Керек болсо бүгүн аламда булардын укугун коргондор пайда болот. Wa anjayna ahlahu illa imratah. Luttun iman keltirgen үй бүлөсүн сактадык, бирок аялы сакталган жок. Illa imratah kanat minal ghabirin. Үй бүлөсүн катып бир гана аялы кутулган жок. Ал азапта калуучулар менен болду. Урма вамтарна алейхим матара. Лут коомунун үстүнө оттон болгон таштарды жаадырдык. Фанзур кейфе кана акибатул мужримин. Акыл менен карабайсыңарбы? Ой жүгүртпөйсүңөрбү? Кылмышкер коомго Аллах кандай азап жөтөнүк? Андан сабак албайсыңарбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам инна ахвафа ма хафа ala ummati amala qawmi Lut. Men ümmetimden en korkкон нерсе, ümmetim için korkкон нерсе. Lut paygambardын коому жасаган ишти жасаудан дейт. Muhammed Aleyhisselam kavmi, Muhammed benim ümmetime korkkonum, erkek men erkek bachchabaz bolup ketmesin deydi. Erkek men erkek uylanıp ketmesin. İmam Tirmizi rivayet kılgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde men vecettumu ya'melu amele kavmi Lut faqtulum el fa'il ve mef'ul. Eğer biz İslam memleketinde yaşaganda, din zakonu men yaşaganda Peygamber aleyhisselam zamanında aytat, Lut kavminin işini kılgan erkek men erkek yaşagan bachchabazды көрсөңөр, kılgandı, kıldırgandı ekönden öldürgülö deydi. Biz birok şariat zakonu men yaşabayız.
Şariat zakonunda bunu kılgan adamdı ekosunu öldürüyor. La'anallahu men amele amele kavmi Lut. Kudaydan lanatı olsun. Lut paygambardın kavmi kılgan kılık joruktu kılsa. La'anallahu men amele amele kavmi Lut. Kudaydan lanatı olsun. Peygamber 3 yol aytdı. Allah'ın lanatı karıcasın. Kimde kim batçavazlık kılsa. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, Peygamber sallallahu aleyhi ve innellezî ye'ti imrâtu fî duburiha la yanzuru ileyh. Kim ayalının artjağından iş kılsa Allah kıyamatta al adamga rahmat nazarı menen karabayt. Mel'unun men ata imrâtu fî duburiha. Ayaldın artjağına kumar kandırgana Kudaydın lanatı olsun. Al uyga nalat olsun. Kaysi erkek ayaldın artjağından amal kılar cinslik işke barsa. Kumarın kandırsa Allah'ın lanatı olsun. İmam Ahmed, İmam Nesa, İbn Mace rivayet kılan sahih hadis. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Peygamber aleyhisselam yakul men ata imrat haydan. Kimde kim ayaldın etek kiri kezinde koşulsa, ayalının artjağından koşulsa, al Muhammed aleyhisselam'a düşkün Kur'an'a kafir boldu. İman keltirmedi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. İnnallah la yestahi minel hak. Allah çındıktan uyalbaydı. Acıkeki minbarga çıkıp alıp ayt. Kur'an ayetler, peygamberdi hadisi. Men aytuğa majburmun. Hadise peygamber ayet innallaha la yestahi minel hak. Allah çındıktan uyalbaydı. Allah çındıktan uyalbaydı. Bir şey aytkan la ta'tun nisa fi adbarihinna. O uylangan erkekler hiç kaçan ayaldardın artjağından kumar kandırmagıla deydi. Allah'ın lanatı olsun deydi. Mel'unun men ata imrahu fi duburiha. Kudaydın lanatı olsun. Kudaydın karına kalsın. Kaysi bir erkek kumarını artjaqtan kandıra turgan bolsa. Peygamber aleyhisselam dedi: "Law anna Lutan igtasala bi kulli qatran min as-sama laqiyallahu gayr tahirun." Lut kavmunun batçavazlık kılgan, erkek özünün kumarın kandırgan, asmandan düşkön bardık jamgır menen, karlar menen juunup gelse de Kudaydın asına taza bolup kele albayt deydi. Allah'ın alda taza bolup kele albayt deydi. Oşondan hurmatlı Müslüman bir tuğanım, en jaman oorulardan birisi gepatitin de en negizgi juguştu sebepleri uşul eken. Kuday Taala barыңарды угуучу бенделерин кылсын, уккан аят хадиске амал кылып насип этсин. Баарыбызга бекем ден соолук берип, берген ден соолугуну Аллах разы болгон жолго иштетип насип этсин. Амин. Аллахумма флана зунубана ва кафирна сайyiatina ва таваффана мa'al abrar bi rahmatika ya. Asri.